Алабука районуна өтсөк да, ошол жерде мен сиздерге мына 1 жылдан бери кат жолдоп атам, бирок ошо акча жок, карайбыз дегенде бир конкретный жооп келбей атат да. Баймак Алабука жолун билесизби? Өзбекстан менен чектелген. Билесизби? Баргансызбы? Bir 15 kilometrге жакында, бул Союз мезгилинен бери эч каралбай калган да. Анан бүгүнкү күндө ошол Өзбекстанда баягы ал жерде Баймак деген өтө чоң пост турат да. Ал жак бетке өтсөңүз башкача да. Демек жылтылдайт да. Ал жактан бизге өтсөң баягы жүрүп болбойт да бүгүнкү күндө. Бул стратегический жол деп эсептелеби ушул? Анан эч бир талап ушу Союздан бери ремонт болдук да, капитальный ремонт болдук да. Мен ушу жазып атам, жаңы асфальт басыш керек, 15 километр деген эмне бул? Анан тиги жактан өтсөң эле, баягы кыргыздарда жакшы сөз барбы? Эшигин көрүп төрүнөт дейт го. Ушунчалык уяласыздар да. Ал жерден аябай көп делегация келип атат, туристтер кирип атат, эл каттап атат. Ошону бир эске албайсыздарбы? Анан азыр айтып атасыздар да, бир районго 1 километр жол бөлдүк. Эми 2 километрге чынында уят да. Бул көз баймоочулук да, мындай алганда. 1 километр деген ал жерде районда анан талашат. Менин районума, менин айылыма басып койчу, мени берчи деп ушул жерде. Анан мындай көрүнүктүү иш кылбайсыңарбы? Жок дегенде 5 километр, 10 километр мындай. Жасаган 1 километр деген эмне деген бул? Негизи эми мүмкүнчүлүк болсо ошол. Анда эмне кылабыз эми? Азыр ошол 15 километрде 15 жыл салабызбы 1 километрден жылда? 15 километр дегенде кайра 15 жыл мурун салганыңыз жок болот да, туурабы? Кандай кылабыз? Айтпайсыздарбы? Азыр ошо Алабука Чаткал районуна приоритет деп жанагы Алабука Чаткал жолу кирип атат да. Бул жака абдан көптөгөн каражат талап кылынат. Өлкө жетекчилигинин да ою ошондой чоң жолдорду, приоритеттүү жолдорду бүтүрөлү, кийинки приоритеттерин өтөлү деп. Сиз айткан жолдор боюнча да эске алалы, эгерде ал жерде негизи муктаждык бар, бирок каражаттын немесинин эсебинен приоритетке коюп анда жылдырганга аракет кылабыз. Эми каражат силерге нормально бөлүнүп атпайбы? Эмне 5 миллиард деген аспы? Ой, илгери Юнус Аракыч билесизби? 1 миллиард, 2 миллиард бөлүнгөндө кандай чоң жолдор бүтчү? Анан экөөңүн артында угуп атам да, эми чынында жакшы таанып айт экен, мындай экөөңүн көзүңөн эч бир мындай жалын жок да, бир жолду кыйратабыз, жасайбыз, бүтүрөбүз деген мындай. Силер как будто баягы Юнус Аракыч баягы кандидатский диссертациясын жактаган келгендей эле. Атам да, экөөң мындай эмне убактынча келгенсиңерби, жагында айтпайсыздарбы? Жок, планга коюлган жумуштарды жасайбыз. Жок, мындай айтпайсызбы, анан мындай созулуп эле отурасыздар деп, мындай жасайбыз деп эле мындай конкретно жана албайсыз. Жолчулар деген мындай болбойт го, мындай. Конкретно айтпайсызбы, жасайбыз. Колубуздан келишинче жасайбыз деп мындай. Мына өзүңүз дагы тем более президенттин контролунда тургандан кийин барышыңыз керек. Өзүңүз көзүнөн көрүшүңүз керек. Бүгүнкү ошол Баймак менен Алабуканын жолун көрүңүз өзүңүз барып. Аны айтасыз. Анан эртең сиз башка кошуна мамлекетке баргандан уят болуп каласыз өзүңүз ушу жолду көргөндөн кийин келип атат. Ошон үчүн давайте мына акча дагы жылдын акырына чейин сурап атпыздар дагы, мына 7 миллиарддан ашык. Эми мондай 1 километр анан 2 километр деген токтотуш керек да, эми ушу бир келеги чоң районго 1 километр көзгө деле эч нерсе көрүнбөйт да, 1 километр эмне? 5 мүнөттө базы эле өтүп кетебиз, машина эмес, мындай пешком. Кээ бир эми жана айылдын ичтерин хотя бы чоң жолду бүтүрө албасак дагы айылдын ичинин узундугу ошондой болуп калып атат да, 1 километрче ошол айылдын ичин. Сурагыла, анан бул жакка айтып атпайбы азыр? Канча акчаны мына силер иштете албай кайтарып атасыңар, Ошон үчүн давай силерге дагы ийгилик каалайм, давайте мындай. Рахмат. Аракет кылгыла. Рахмат.